Assalamu alaikum туғандар. Жалпы YouTube көрушілер жана Малина сүйчүлөр. Туғандар, мынакей бүгүн 18 апрель 2024 жыл. Туғандар, силерге азыр жазда көчөттүн түйүнөн чыккан жаңы мындай побектер чыккандык көчүрсөңөр кандай болот жана көчүрсө болобу деген вопросторго суроолоруңуздарга жооп катары ушул видеону чыгарып атамын. Туғандар, мынакей бул былтыр апрель айында тигилген мынау азыр көгөрүп мындай мыстуулдагылар, булар маргарита сорту. Туғандар, жана ким маргарита сортун тигип жана көрүп жүргөндөр болсо, маргарита сорту ушундай тикендүү болот. Бирок мындай тикендүү болгон менен бул тергенге эч кандай мешайт этпейт. Бул мындай эле түшө берет. Мындай кылсаңарчы. Мындайча айтканда тергенге эч кандай мешайт этпейт. Аябай жакшы, бул плюс жагы ушундай. Анан силерге айта кетүү нерсе, бул маргарита көчөттү салыштырмалуу маравиллага караганда булар корневой системасы абдан күчтүү болот экен. Муну мен дагы өзүм практикадан көрүп, мына жана кылып атам. 2 жылдан бери, мына былтыр апрелде тигип былтыр көрдүм, мына быйыл да көрүп атам. Аябай, мынакей эсептесек болот, азыр бийле көчөттүн түйүндө мынакей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, мынакей 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мынча айтканда бир көчөттүн түйүндө эле 20 көчөткө чейин бар. Анан бул көчөттөр мындайча айтканда өтө эле күчтүү болот экен. Буларды азыр биз бул жакта өткөндө көчүргөн болчук. Мынакей көчүргөн көчөттөр мына бир жума болду. Бир жумадан ашып да калды. Мындай алдын тиккенде мына көчөт, мына жалбырактары бар эле. Булар минтип кубурап барып кайта ортосунан минтип көгөрүп келип атат. Мынакей булар ушу тигип аткандагы жалбырактары, андан кийинки чыккан жалбырактары. Мынакей булар деле мындай туру, бирок булар деле живой. Минтип келип атат, кайра өсүпчү. Мынакей жаңыдан кайта жанданып келип атат. Булар аябай корневой системасы күчтүү болот экен. Ошол эле көчөттөрдү алып, болгону тамырын кененирээк казып көчүрсөңөр болот экен. Мынакей туғандар, маргарита сорту аябай күчтүү болот экен мунун тамыр системасы. Былтыр бул жерлерде көчөттөр мындайча айтканда проценти кураган болчу, ошол курап калган жерлерге кайта тигип атабыз. Тиккен көчөттөр 100% кайра алды, түйүнөн көчүрүлгөн көчөттөр. Бир дагы кураган көчөт жок. Мынакей көрсөңөр болот. Мынакей аябай жакшы состояниясы. Көгөрүп турат. Аябай жакшы. Бул көчөттөрдү мына бул жактардан бүт мунун түйүнөн казып көчүрдүк. Бул жактар булардын түйүндө мындай болуп жиш болуп турат. Булардын түйүнүнө мынакей биз алдык. Булардын түйүнүн уже казып алдык. Казып булардын түйүнүнө 4төн 5тен эле көчөт таштап, калган ашыкча көчөттөрдү казып алдык. Дагы чыгат али убакыт. Эми апрель болуп атат, али дагы түйүнөн чайлап чыгат. Булардын көчөттөрдү казып сатып атабыз. Клиенттерге айтып, мына өзүбүз көрсөтүп, түшүндүрүп, тигүү жолдорун көрсөтүп сатып атабыз. Кимге маргарита көчөттөр керек болсо байланышсаңыздар болот. Аябай жакшы. Бул зимовкадан чыккан көчөттөр. Жакшы, бардыгы жакшы көктөп атат. Каласа жакшы. Бул маргаританын анан маравиллага салыштырмалуу бунун плюс жактары. Булар маргарита маравилладан 2 неделя эрте быш берет. Ошол бунун преимуществосу ошодо. Түшүмдөрү, транспортабелдүү жактары, дамы жактары бул маравилладан эч кандай. Азыр баягы мен эмнеге маравиллага деп эле айтып атканымдын себеби, азыр элдин оюнун бардыгы эле маравилла болуп калды. Потому что маравилла өтө эле ажиотаж болуп жатат азыр бүт жерде. Анан
ошого Маравиллага салыштырмалуу эле айтып атамын туугандар. Маравиллага караганда бул ошол 2 неделя эрте бышат. Анан даамдуулук жагынан дагы бул эч кандай кеч калбайт. Мынакей азыр эле мынакей көрсөңүздөр болот туугандар. Муну азыр мен деле байкап көрбөгөн экен, бирок мынын жерде уже гүлдөй турган почкалар чыгып калыптыр. Бул Кудай кааласа болушунча мына эрте берет. Азыр мен бөлөк поляларда дагы тааныштарыбызда жана бар. Маравиллалар бар. Алардан салыштырып көрөмүн. Мына бүгүн апрелдин 18-и. Мына ушундай результат маргарита. Бул үстү жагы бул былтыркыдан калганы. Кыркылбай калган экен мунун баш жагы. Бирок кыркылбай калса дагы мына бүт түйүнө чейин көктөп келип атат. Жакшы, бул жакшы результат. Кыштан жакшы чыккандыгынан ушинтип почкалары жакшы ойгонуп келип атат. Мынакей бул деле ошондой. Уже гүлө чайындап калыптыр. Кудай кааласа бул 10 күн 15 күндө гүлдөйт. Кудай кааласа гүлдөп түйөт. Бүгүн дагы бир жолу, бүгүн апрелдин 18-и туугандар. Ошон үчүн кимге маргарита сорту керек болсо, буга дагы бир силерге мындайча айтканда түшүндүрмө керек болсо, бир кандайдыр бир вопросторуңар болуп аткан болсо, номерлерди калтырабыз, номерлерге байланыша бересиңиздер. Ошол көчөттөр аябай эң жакканы бул ошол суук жактарга. Мисалы үчүн азыр баягы чүй, мына эрте күздө суук эрте түшөт. Чүйдө суук эрте түшкөн жактарга, көлгө, биздин мисалы үчүн нарынга, алай, чаткал жактарга сунуштала турган сорт. Жакшы, буну ар жума сайын чыгарып турабыз дагы. Кудай кааласа. Кудай кааласа ошол бизде көчөт керек болсо байланыша бериңиздер. Мунуларды көчөттөрдү ушуларды казып, пакетке салып, силерге нымдаштырып пакетке салып, анан салып жиберебиз. Анан муну тигип атканда дагы мындай кылып, түйүнкү жалбырактарын мындай кылып алып салыш керек, чтобы энергиянын баары жалбыракка кетпестен тамырга кетиш керек. Мындай кылып болушунча алып салыш керек жалбырактарды. Мындай кылып бүт чекесин алып салса, ногу эле жалбырак калса, ол ортодон дагы ачат, анан тамырда күч алат. Туугандар, Кудай кааласа, дагы бир жумадан кийин маргаританы дагы тартып чыгарабыз. Ассаламу алейкум. Тынч болуңуздар. Каналга каттала кетиңиздер.